bir tün var. Eğer oşol bir ile tündü ibadat menen ötkөрсөң, 1000 ay ibadat kıldı degen sooп жазыла турган ay. Allah Taala hiçbir insanga kolundan kelbegen nerseni jüktöbөйт Allah Taala. Algaçkı 10 günü Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti düşkön ay. Ramazandın ulu kündöründe 4 nerseni ötө köp kıldı. Kebiri oor jumuş, kara jumuşta iштейт. Oşolorgo karabastан тынчсызданып күтүп атсак керек баардыгыбыз качан Рамазан келет. Себеби бул айдын пайдасын билгенде адамдар жыл бою Рамазан уланса, айдын баары эле Рамазан болсо деп эңсемей экенбиз да. Себеби бул айда кылына турган амалдардын даражасы өтө көп болот. Өтө Алла Субханаху ва Тааланын рахматы, мээрими жааган биздин мусулмандардын сезонубуз. Günölөрдөн арылып, бейиштин даражаларына көтөрүлүүгө эң чоң мүмкүнчүлүк аз амал менен көп даражаларга жетебиз. Эми даярдык көрүшүбүз керек. Биз бул жака чыкканда же той кылганда же адам баласы ар дайым бир нерсеге даярданат. Канчалык даярдык бекем болсо, ошончолук анын иши мыкты болот да. Эми ушул Рамазан айына дагы биз даярданышыбыз керек. Кантип даярданабыз? Рамазан айынасы менен биз көзгө көрүнгөн чоң күнөлөр бар, көрүнбөгөн чоң күнөлөр бар, кичинекей күнөлөр бар. Жакшыруу ашкере болгон бардык күнөлөрдү таштап, Аллах Таалага жакындайбыз, жакшы амалдарды көп кылуу менен. Сахаба радиаллаху анхумдар тынчсызданып ушул берекелүү айды күткөн, мына ошол туурасында сахабалардын айткан сөздөрү, насааттары. Ан Салман радиаллаху анху قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر. Salman radiyallahu anhu перистик ал айтып жатат, пайгамбар алейхиссалам Шабандын акыркы күнү. Эртең Рамазан. Мына эртең Рамазан келди деген күнү Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн үммөтүнө, жамаатына мындай деп кайрылыптыр. Эй адамдар, акыйкатта силерге улуу ай жакындап калды. Улуу ай Рамазан айы кирип келди. Бул ай билесиңерби кандай улуу ай экендигин? Бул айда bir tün бар. Эгер ошол bir эле түндү ибадат менен өткөрсөң, 1000 ай ибадат кылды деген сооп жазыла турган ай. Бул айды кооздой турган өтө көп амалдар бар экен. Ошонун бири бул Кадыр кечеси. 1000 ай ибадат кылды деген сооп берилет. Алла Субханаху ва Таала Рамазан айынын орозосун парз кылды, ал эми түнкү ибадатын Аллага жакындоого нафил кылды дейт. Рамазан айында таравих намазын окуйбуз. Нафил деп хадисте айтылды. Бирок алымдарыбыз ушул хадисти чечмелеп түшүндүрүп, бизге таравих намазы 20 рекет сүннет муаккада дейт. Кимде ким таравих намазын окубаса, өтө көп жакшылыктардан кур калат, жана кыямат күнү жемеленет дейт. Таравих намазы ар бирибизге өтө зарыл. Улуу ай, күндүз орозо, түндөсү таравих. Кимде ким бул айда жакшы сыпаттардан, жакшы амалдардан бир эле жакшы амал кылган болсо, анын даражасы 70 жакшылыкка көбөйөт дейт. 70 жакшылык кылсаңыз 700, 700 жакшылык кылсаңыз анан ошентип кете берет экен. Аз ибадатка өтө көп сооп бериле турган ай дейт. Эгерде парз өкүмдү аткарсаң, 70 парзды аткаргандын сообу. Эгерде кимде ким бул айда бир жакшы амал кылган болсо дейт, жөнөкөй эле бир жакшы амал кылган болсо, анда парздын даражасындай бийик болот экен алчы. Эгерде парзды аткарса, анын даражасы 70 эсе сообу көп болот экен. Wa huwa shahru sabr. Бул деген
Sabırdуулуктун айы дейт. Алдынар айтышат, Пайгамбар алейхиссалам Рамазанды сабырдуулук айы деп жатпайбы? Демек калган айлар кандай ай десе, сабырдуулуктун каршысы шүкүр экен да. 11 ай шүкүр, Алланын берген рызкысын жейбиз, ичебиз, жана башка мамилелерди кылабыз. Ал эми Рамазан айы болсо сабырдуулуктун айы дегени бир аз чыдап коебуз. Өтө жеңил. Куранда айяма мa'дудат, саналуу эле күн, саналуу эле күн, бир канча эле күн орозо кармап коесуңар деген. Жеңил кылып, кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum. Силерден мурдагыларга фарз болгон өзү Рамазан. Ошолорго фарз болгондой эле силерге деле фарз өкүм бул. Мындай силерге эле берилген жок бул. Бардык эле пенделериме берилген деп Алла субханаху ва таала орозо кармоону жеңил кылып айткан экен да. Эми сабыр кылып коебуз. Бирок сабырдын түбү сары алтын дейт. Анын сооп сыйлыктары өтө көп. Эми карасаңыз, алымдар айтат, ыймандын эки бөлүгү бар дейт. Бирөөсү сабыр, бирөөсү шүгүр дейт. 11 ай сиз шүгүр кылдыңыз. Анан 1 ай сабыр кылдыңыз да. Ошондо ыйманыңыз толук болот дейт. Жеп ичип эле жата бербей, бир аз сабыр кылат экенсиз. 1 ай, 1 жылда 1 ай сабыр кылып коесуз, бирок мунун пайдасы өтө көп. Эми анын пайдасын айта турган болсок, хадистерден, Куран аяттарынан ага өтө көп убакыт кетет да. Өтө пайдалуу амал. Эми бул айды тааныштырып, ва собру савабухул жанна. Билесиңерби? Бул ай сабырдуулуктун айы, ким сабырдуулук кылган болсо, ага бериле турган белек бейиш дейт. Сабыр кылып коюңуз, бейишке жетесиз дейт. Ва шахрул муасат. Бул ай bir-birine кам көрө турган ай. Bir-birибизге тамак аш берип, bir-birибизге жардам берип, bir-birибизди ооз ачырып, сыйлап, икром кылып, жакшылык кыла турган ай. Ва шахрун юзаду фи ризгил му'мини фихи. Бул ай ушундай улуу ай, момундун рызкысына береке берилет, өтө көп болот момундун рызкысы. Ман фаттара фихи саиман кана магфирatan ли зунубихи ва итқа ракабатихи минан нар. Кимдеги ушул Рамазан айында бир эле адамды, орозо кармаган адамдын оозун ачырып койсо, анын күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болот, жана ал инсан тозоктон кутулат дейт. Күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет, тозоктон кутулат. Bir эле инсанга ооз ачырууну соо ушунчалык улуу экен. Ва кана лаху мислу ажрихи мин гайри ан янкуса мин ажрихи шай. Эми орозо кармаган инсан ал Куран окуган болушу мүмкүн, зикир кылган болушу мүмкүн, ал дагы көп жакшылыктарды кылган болушу мүмкүн. Орозо кармады, ушулардын баардыгынын сообу кем эместен кыпындай дагы сизге берилет дейт. Неге? Сиз ооз ачырып койдуңуз дагычы. Сиз ал инсандын ооз ачышына себеп болдуңуз. Ошондо сахабалар ушунчалык фазилет, артыкчылык, соопторду угуп туруп, анан айтышты: "Я Расулаллах, я Расулаллах, лайса куллуна яжиду ма юфаттиру саим." Кыжалат боло башташты кээ бири. Бардыгыбыздын колубуздан келбейт ооз ачыруу. Кээде өзүбүз дагы эч нерсесиз ооз ачабыз. Суу дагы таппай калабыз кээде. Бул соопторго, сыйлыктарга кантип жетебиз? Мына күнөөлөр кечирилет дейсиз. Жана тозоктон кутулат дейсиз. Жана башка көптөгөн ал орозо кармаган инсандын сообу дагы жазылат дейсиз. Биздин колубуздан андай нерсе келбейт деп кээ бир инсандар сурашты. Кыжалат болуп. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Yu'tillahu hada thawaba man fattara sa'iman ala tamra aw ala sharbati ma'in aw mazqati labanin." Allah Taala мен айткан ушул сооптордун баардыгын берет. Ким ооз ачылган болсо, орозо кармаган инсанды бир курма берип болсо дагы дейт. Бир курма бере албаса, бир уртам суу берип болсо дагы. Эгер буларды да кыла албаса, сүткө суу кошуп берип болсо дагы дейт. Эми жана чалаптап коебузбу? Кичине сүт бар, суу куюп койдуңуз, бирөөнүн оозун ачырып койдуңуз. Аллах Таала ушул сооптордун баардыгын берет дейт сизге. Курсакты тойгуза тамак берүү шарт эмес. Аллах Таала эч бир инсанга колунан келбеген нерсени жүктөбөйт Аллах Таала. Жок болсо кылат элем десеңиз кылды деген соопту жаза берет Аллах субханаху ва таала. Алла Карим, берешен, жоомарт зат. Ва хуа шахрун аввалуху рахма. Билесиңерби? Бул айдын алгачкы 10 күнү Алланын мээрими жаган ай дейт. Алгачкы 10 күнү Алла субханаху ва тааланын рахматы түшкөн ай дейт.
Eğer Allah'ın rahmeti düşbөгөндө bir dagы insan orozo karmay almak emes da. Allah'ın rahmeti düşkön üçün erteden kechke açka, ozları kurgap kalgan, közleri çakçayıp kalgan, çarçap kalgan, alsız bolup kalgan. Бирок ошол рахатты ал инсан үчүнчү. Ошол кыйынчылыктардын баардыгын көтөрүп, орозо кармап жатат. Кээ бирөө оор жумуш, кара жумушта иштейт. Ошолорго карабастан ал орозо кармап жатат. Орозо кармоо ал үчүн эң сүйкүмдүү амал да. Аны күткөн ал көп күндөн беричи. Мына ошон үчүн орозонун алгачкы 10 күнү Аллах Тааланын рахматы деди пайгамбар алейхисалам. Ва алсафтуху магфиратун. Ортоңку 10 күндүгү бар го. Ортоңку 10 күндүгү бул күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот дейт. Күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет экен да. Ортоңку 10 күндүктөчү. Бул дегени алдымдар айтышат, bir adam sizin kızmatınızda iştese, misалы bir ay, 20 gün ötkөндөн кийин, 10 gün ötkөндөн акчасын берип коесуз го. Мына ушулайдык деп алдын ала берип коесуз да. Сен муктаж болуп калба депчи. Сен бир нерсеге зар болуп калба. Мына алдын ала берейин сенин айлыгыңды деп кедесимен же бирөө ооруп калса кызматта жүрүп, ошол адам ооруп калды деп, ошого өзгөчө акча бөлүп берип, же ошонун айлыгын ооруп атса дагы берип, же анын убактысы келлекте эле берет го. Жакшылык кылат, тездетет анын маянасын, анын маңдай терин. Ошондой эле Алла субханаху ва таала ортоңку 10 күндүктө ал инсандардын күнөөлөрүн эртеле кечирип коет дейт. Bir ay бүтө эле электе, bir ay бүтө электе эле Алла субханаху ва таала күнөөлөрдү кечирип коет. Көрдүңүзбү? Биринчи 10 күндүк Алланын рахматы, экинчи 10 күндүгү Алланын кечирими ва ахируху иткум минан нар. Акыркы 10 күндүгү 20 күндөн кийинкиси. Бул тозоктон кутула турган күндөр. Күн сайын канча деген сансыз саны өтө көп болгон Аллах Таала тозоктуктарды куткарат экен. Тозоктон чыгарат экен Аллах Таала. Азат кылат экен. Ман хафафа ан мамлукихи фихи гафараллаху лаху. Кимдеги өзүнүн кызматчысынын жумушун жеңилдеткен болсо ушул Рамазандын күндөрүндө жумушун жеңилдетсе дегени, эми 10 саат иштесе, сен эми Рамазанда эми 8 саат иште. Ошол эле акчаны берем деп жумушун жеңилдетип жатат. Кайсыл бир инсанчы? Кулун болсун, кызматчысын болсун, кол астында гафараллаху лаху, Аллах Тааланын күнөөлөрүн кечирет дейт. Демек кол астындагыларга жумшак жакшы мамиле кылышыбыз керек экен. Жана тозоктон аны куткарат дейт. Күнөөсүн да кечирет, жана аны тозоктон куткарат. Фастаксиру фихи мин арбаи хисал. Силер ушул күндөрдө, Рамазандын улуу күндөрүндө 4 нерсени өтө көп кылгыла дейт. Хаслатайни турдуна бихима раббакум ва хаслатайни ла гинан бикум анхума. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. Peygamber aleyhisselam 4 amaldı şu Ramazanda ötü köp kılgıla deydi. Sizlerden Ramazanıngар şu 4 amal menen ötsün deydi. Emi oşol 4 amallar kaysılar, alarga ne payda berilet dese, eң алгачкы 2 пайда менен, 2 амал менен силер Алланы разы кыласыңар. Аллах Таала силерден разы болот. Алланын разылыгы бардынан жогору турат билебиз. Алланын разылыгын издеп, эңсеп жүрөбүз. Алла субханаху ва тааланы разы кыласыңар 2 амал, алгачкы 2 амал менен. Алар болсо ла илаха иллаллах келмесин көп айткыла, жана астагфируллах келмесин көп айткыла. Ушул экөө өтө жеңил экен да. La ilahe illallah astagfirullah devine Ramazan'da ötkörü öğretkenimiz. Günü dağı, tündösü dağı, ayrı bir uçurda. Sebebi Peygamber aleyhisselam şu 4 amaldı köbeytkülü. Uşul istiğfar jana tayyiba kelimesi menen sizler Allah'ın razı kılasыңар. Allah uşul amallardan razı bolot deyt. Jana dağı 2 amal var, akırkı ekөөsü. Alарды kılbaganыңарга argaңарda жок deyt. Sözsüz alарды kılışыңар керек. Kılbasыңар bolboyt deyt. Emi alekö kaysıl dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, 5'ti surap, anan tozoktan pana tile geledi. Ya Allah, 5'ti ver maga, 5 jayın nasip kıl maga, Firdavs 5'in ver de 5'ti köp suraydı gelmemiz. Ya Allah, cehennamdan, hutamadan, humazadan, sairden, azaptan bizi sakta deyip dua kılat gelmemiz. Jengil eken bardığız jengil eken. Demek Allah'tan 5'ti suraydı ekenmiz Allah'tan, tozoktan pana tileydi ekenmiz. Uşul 4 amaldı köp kılgıla.
وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَوْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Kimde bir oroza karmagan insana su içirgen bolsa, susunduk. Allah subhanahu wa ta'ala menin kölümün ağa su içiret deydi. Her bir paygambardın kölü var. Bu hadisli köylü aytıp жүрөбүz. Her bir paygambardın kölü var. Al köl 4 tarafı bir aylık jol eken. Öte uzun, öte çoğ. Sütten de appak, baldan da tattı. Anın jıtı jıpar jıttan da jagındı deydi. Anın çöyçöktörü, iyi dişleri asmandağı yıldızların sanındaydı. Al yıldız kanday jaltırasa, jarkırasa oşonday jarkırap turat deydi. Paygambarımız her bir ümmetin birden oşol çöyçöktör menen sugarat eken. Kimdegin bir oroza kalmagan insanın susunluğun kandırgan bolsa, su bergen bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala menin kölümün, Kavsar kölünün Allah ta'alaga su veret, su içiret deydi. Andan keyin beyişke girgenge çeyin çan kabayt deydi. Allah ta'ala bardığımızga uşul Ramazan ayda, uşul hadiste aytılgan 4 amalды köp kılıp, jana uşul Ramazanda muda Ramazanga dayardanıp, ruhani, jasadi, denebиз менен дагы, жан дүйнөбүз менен дагы Allah ta'alaga jakındagan hareketти başlaydı. Allah barыбызга жардам берсин.